туғандар, қандайсыздар? А сбоку покрасивее выглядит. Конечно, досым, блин, ты чё был машина? Туғандар, ассалаумалейкум. Эй, бапайлар, бапайчиктер, үйіңөрдө сасып, кондердин алдында жатпайм, оның рабочий сила, рабочий машина алып койгула. Көрдүңөр кандай буксмен чыкты. Чаңдатып жүрдү деп жатты. Туғандар, вложение могу мордасы. Анан анча-мынча ходовой жагы артында бар. Анча-мынча эле болду. Чыгарганды 92 Mazda Cronos 2 куб объемдо. Трайт этпейт, түтөйт. Түтөйт, анча-мынча түтөйт. Ал делечи бирок сильно эмес. Чирикпиликтер жок. Так, ички салон көрөсүз коелу өзүм, ички салон көрсөңүздөр мына туғандар. Mazda Cronos салону эмне дейбиз башка сөз жок туғандар. Мына көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр как положено да туғандар. Полный электропакет деле кудайга шүгүр иштейт дедеси. Мына арткы салондо эле көрбөс коелу туғандар. Химчисканын кадети жок. Салондор таза, аккуратный, чехолдор, к сожалению, кийилген эмес. Досум кечирип кой. Так, туғандар, мына көрдүңөр, бамперде анча-мынча мондой болгон мелочтар бар, бирок кузов в основном целый эле туғандар. Дөңгөлөктөрү жакшы эле. Өзүнүн ошондо кара титан дөңгөлөктөр, титан эмес, штамп дөңгөлөктөрдө, штамп турабы? Штамп дөңгөлөктөрдө капоттун учунда мына мондой болгон жер бар. Анан бампер мына бампер решеткасыны берет да. На руках только чыкпаспыт туғандар. Бунун баасын заранее айтайлы, Mazda Cronos'ун баасын чыгарган жыл 92 2 куб объемдо. Бунун баасы туғандар 90 000 сом. Кимге кызык болсо биздин Нурсултан салонунда болот. Алып кеткиле туғандар. Поля сойло десеңер мына менде машина поляга мына. Mazdaдан бөлөгү. Энеден башталат, Golf тройкадан кетет ар жакка чейин толтура. Анан досум келсең мына. Анан дагы бир акция болот досум. Мына могул мотор киргизгенбиз орус номерде. Бунда чириги жок, бүт бар жакшы. Леврул автомат туғандар. Чыгарган жылы 2005 экен. Туғандар, на автомате. Бунда вложение анча-мынча по мелочам, чирик-пириктер жок. Бунун баасы 200 000 түштү туғандар. 230 000 деген мен айткам 230 000 кымбат деп. Мына 200 000 түштү. Келе бересиздер. Биз Нурсултан кызматыңарда. Ассаламу алейкум.